Аны өлтүргөндөр муну менен эле токтоп калбай, ага жалган жалаа жаап, элди алдап жатышты. Халифанын жоюлушуна каршы чыккан атамды душманды жерибизден кууп чыгарууга каршы, революцияларга каршы деген жалган айыптар менен каралашты. Сабатсыз эл болсо ишенип алды. Аларды ишендирүү күчү ушунчалык зор болчу, жалганды шайтандай эле кооздоп айтышат. Түгүл атамдын небересин да анын өзүнө каршы көндүрө алышты. Башкача айтканда, мага өз атам үчүн ыйлоого да мүмкүнчүлүк беришкен жок. Мени таксим аянтынан сүйрөп кетишти. Атам, жаным атам, кантип сага зулумдук кылууга колдору барды? Кантип сени өлтүрүүгө батынышты? Кантип асып салды? Жүрөгүмдө күйүп турган от али да өчө элек. Апам болсо атамдын артынан кайгыра берип, акыры кургак учук болуп өткөн жылы каза болду. Аял өзүн жоготуп ыйлап жатты. Мен болсо ойго чөмүлдүм. Бирде өз өлкөм, бирде ушул мусулман өлкөсү тууралуу ойлоп жаттым. Бул өлкөнүн жетекчилери менен элди өзүнүн улуттук жүзүнүн баалуулуктарынан ажыратып, бизге окшоштурууга түрткөн себеп эмне болду экен? Өз дининен, улуттук инсандык баалуулуктарынан алыстаткан нерсе эмне болду экен? Өзүмчө мунун себебин таптым. Демек, бул жасалып жаткан нерселердин баары бизге окшошуу үчүн экен. Бизде эмне бар экен? Биздин көпчүлүгүбүздө намыс сезими деген нерсе дээрлик калбады. Болгону техникабыздын артыкчылыгына суктанабыз. Өз динин ушул шылтоо менен таштагылары келет деп ойлодум. Аял бир топко чейин ыйлагандан кийин сурады. Сени бизге жакын көрөм. Болбосо сени мынчалык жакшы көрмөк эмесмин. Мына ушул гезитти окуйсуңбу? Мындан дагы эмне деп жазып жатышат? Көп нерсе. Оку бирин, оку. Бирок капа болосуз да. Мен баары бир дайыма капа болуп жүрөм. Мына бул көчөлөрдү карачы. Көпчүлүгү бизден эмес. Макул анда окуйм. Сулуулук сынагына катышыңыз. Утпай калам деп коркпоңуз. Шектенүүгө негиз жок. Утпай калсам уят болом деп санаага түшүүнүн да кереги жок. Анткени жеңүүчүлөр гана жарыяланат. Жеңилгендерди эч ким маалымдалбайт. Сынакка катышуу шарттары: ар намыстуу болуу, жаман атка конбогон болуу. Кандай сонун ыкма. Бир караганда намыска маани берип жатышкансып көрүнөт. Ооба да, бул акырындап көндүрүүнүн бир жолу болуш керек. Үй бүлөлөр бул намыстуу нерсе деп кыздарын эч тартынбай жөнөтүшөт. Анан эркектердин алдында жарым жылаңач чыгышат. Максат кыздарды жылаңачтыкка көндүрүү. Зыян намыс сезиминен ажыратуу. Силердин өлкөңөрдө ушундай нерселер барбы? Болбой койчу эле. Эгер диниңерге каршы келген нерсе силерде болсо, билип коюңуз. Ал нерсе бизде да бар, бизден чыккан. Туура айтасың. Окууну улантасыңбы? Албетте, мына баш темаларына көз чаптырайын. Тиги жылаңач аялдын макаласында эмне бар? Тооба, астагфируллах. Бир аял бөтөн эркектин көзүнчө ич кийимчен кантип турушу мүмкүн? Ал купальник. Купальник ич кийим эмес. Атын өзгөртсө эле ич кийим болбой калабы? Бул да ич кийим, болгону жаңы аталышы башка. Биздеги купальниктер мындан да кыска. Силердики азырынча тизеден өйдө, бирок жакынкы келечекте таптакыр кыскартып кетет. Кудайым, бул кандай маскаралык. Өлкөбүздөн англиялыктарды кууп чыктык. Жашоо таризм болсо алып калдык. Макул, окуй бер, дагы эмне жазышыптыр? Бул бир жарнама экен. Кулунча ооруңуздан арылыңыз деп жазыптыр. Дарынын атын айтыптыр. Эми дары менен тигил жылаңач аялдын кандай байланышы бар? Максат товарды жылаңач аялдын сүрөтү менен кошо көрсөтүп, көңүлдү бурдуруу жана аны сатуу. Ошону менен бирге жарнамага жылаңач сүрөт кошуп, адамдарды акырындык менен жылаңачтыкка көндүрүү. Силердин диндарларыңар аң сезимдүү болуп, аялдын аялдык өзгөчөлүгү менен сунушталган товарды сатып албаса, абал башкача өнүгөт, оюндары ишке ашпайт. Анткени эч ким сатып албаган товарды жарнама кылбайт. Эсиңерде болсун, аң сезими жаңы калыптанып жаткан жаштар жарнама аркылуу динсиздикке, тактап айтканда секулярдык маданиятка көндүрүлөт. Ушул көндүрүү жолу аркылуу акырындык менен жүрөктөргө сиңирет. Бизде да ушундай болгон.
Мына силер үчүн дагы кызыктуураак жаңылык. Европа сулуулук сынагы үчүн калыстар тобунун төрагасы Мевриси Валев шаарга келди деп жазылыптыр. Мындан тышкары, Бен Руби биздин сынакка катышуу үчүн Парижден шаарга келди деген кабар бар. Тигинде болсо, бул улуттук милдет деп турат. Башымды гезитте жайып көтөрүп, аялдын жүзүнө көз жүгүрттүм. Мусулмандар өлкөсү болгон Туркиянын ичине кичине кирген жол мени чын эле таң калтырган. Жүрөгүн оорутпоо үчүн кылдаттык менен сезимдерин айттым. Өкүнүчтүү, мына бүтүндөй бир эл болгонуңар менен силерди абдан оңой эле колго алып коюшкан. Өтө эле оңой. Кечээ француздарды жериңерден кууп чыктыңар. Бирок бүгүн Бен Руби Парижден чыгып, силердин кыздарыңарды жылаңачтоону пландаган сулуулар сынагына келе жатат. А силер болсо анын келишине сыймыктанасыңар. Чынында бул өтө кейиштүү абал. Силерге таң калдым. Капканга да абдан оңой түшүптүрсүңөр. Каршы тарап эч кандай күч жумшаган жок. Өзүңөрдүн аракетиңер менен тузакка баратасыңар. Ишенесиңерби? Абалыңарга дагы бир аз болсо мен ыйлай тургандаймын. Атамдын жыйыны, жайындын мурдай эле баары болуп калган экен. Абдан кайгырып, өтө оңой алданып калган Туркия эле азыр кайра эле жектелип жатат деп кабар жазган элем. Тилекке каршы гезит бул алгачкы кабарымды жарыялаган жок. Туркия тууралуу көргөндөрүм, уккандарым мени аябай таң калтырды. Убакыт өткөн сайын болгон окуялар акылымды кадимки көрүнүшкө айлана баштады. Жаңы досторду таптым, шаар менен тааныштым. Ошентип акырында Туркияга көнүп кеттим. Фахрие менен жолуктум. Чанкая жакын бир үйдө, кечиксек да бир жакын эжемдин үйүндө жолугуштук. Ал бир аз ооруп калган экен. Кайгылуу эле. Эмне болду деп сурадым. Кайрадан өпкөмө суук тийиптир, деди ал. Чынбы, айыгып кет, кабатыр болбо, азыр өпкө ооруландарылоо мүмкүн, кайгырба. Кайгырбай кое аламбы? Атамдын апасы Зубайда айым уулуна мени таптакырыраак көрбөй жатат. Жок, жок, андай караңгы ойлорго берилип кетпе. Силерде жөжөнү күздө санайт деген бир макал бар го. Үмүтүңдү жоготпо. Айтчы, атаң кайда? Мени тааныштырбайсыңбы? Измирге кетти. Ичимде бир кызыктай сезимдер болуп жатат. Өзүмдүн ичиме батпай жатамын. Ансыз жашоом мүмкүн эмес. Аны абдан сүйөм. Мария, чынында эле. Кабатыр болбо. Бир элдин атасы деген наам алган адам сага чыккынчылык кылбайт. Сени таштап кетпейт. Сен сыяктуу сүйгөн аялды ансыз да абийир менен таштай албайт. Ошол маалда эжеси сөзгө аралашты. Айтып жатам. Кайра айттым. Бирок Фахриеме сөзүм өтпөйт. Сөз укпай жаткан сенин Фахриең эмес, эже. Бул менин жүрөгүм, көкүрөгүм сөз укпай жатат. Эмне үчүн мени Измирге кошо алып кетпеди? Эмне үчүн мен эле бактылуу? Мен ансыз бактылуу боло албайм. Ооба, Музафер жездем мени көп сооротот, бирок жүрөк укпай коет турбайбы? Мени коюп, сен тууралуу сүйлөшөлү. Сен эмне кылып жатасың? Мехметти таптыңбы? Жок. Ал мугалим болуптур. Бирок кайда кеткенин биле албай жатам. Анда сен кабатыр болбо. Менин Чанкаяда сөзүм өтүмдүү. Элимдин билим берүү министри аркылуу аны сага тез эле таптырып берем, ишенсең болот. Чынбы? Бул жакшылыгыңды эч качан унутпайм. Стамбул губернатору да убада берген. Бир балда тааныштык, бирок сенин сөзүң тезирээк ишке ашарына ишенем. Ал түнү ошол жерде калдым. Эртең менен Стамбулга кайтып келдим. Бир жума өтпөй Фахрие телефон чалды. Мехметти тапкан окшойт деп абдан сүйүндүм. Алло, Фахрие. Ооба, бул мен. Ыйлап жатасыңбы? Ыйлап жатам, Мария. Атам мени Мюнхенге санаторийга жөнөтүп жатат. Бирок ал жер сага кымбатка түшөт да. Акысын пашам төлөтөт. Бирок мен баргым келбейт. Мен атамдай айрыла албайм. Сыягы аны кайра көрбөм дегендей бир сезим бар ичимде. Андай дебе, Фахрие, бар да дарылан, пашаң сени таштабайт. Бирок апасы Зубайда айым мени жактырбайт. Муну мен жакшы билем. Эгер пашамдын башын айландырып коюшсачы, элестетсең, анда мен эмне кылам? Көп өтпөй Фахрие Мюнхенге жөнөтүлдү. Өз азабы менен алек болуп, менин көйгөймө убактысы болгон жок. Бир айдан кийин андан кат алдым. Кат эмес, көз жашка чыланган барак эле. Кымбаттуу Мария, бул жерлер мени кыйнап жатат. Бул жерлер мени эзип жатат. Ишен. Болгон атам менен кайра көрүшүү үчүн гана дарыланып жатам. Ансыз жашоо жок.
Болгону ошол үчүн гана чыдап жатам. Кечээ андан кат алдым. Эмне кылсаң да айыгып чык. Сени дени сак көргүм келет дептир. Акырында ага жетүү мүмкүн эмес болгонун билсем, өзүмө кол салам го деп ойлойм. Мындан ары жашагым келбейт. Эмне үчүн өзүн мага мынча сүйдүрдү экен? Эмне үчүн мен аны мынчалык сүйдүм? Ичимде баш аягы жок туюк сезимдер. Өтүнөм, Анкарага бар. Атама мен ансыз жашай албай турганымды айт. Фахрие күйүп-бышып жазыптыр. Анын азабына берилип Мехметти издөдөн кол үздүм. Бир кечеде Стамбул губернаторунун орун басары менен таанышып калдым. Кыска убакыт ичинде бул адамды таптырам деди. Ошол эле күнү Фахриеден кайга толгон кат алганымда Миллиет гезитинен жүрөк тилип өткөн кабарды окуп жаттым. О, жараткан, бул кабар өлүм өкүмүндөй эле. Фахрие эми эмне кылат? Аны кайсы сөздөр менен жубатса болот Фахрие? Жалынсыз отко күйдүң го, сулуу Фахрие күйдүң го. Бул кабарды укканда мен да сендей кыйналдым. Сааттар бою ыйладым. Дароо эжесине телефон чалдым. Ал да ыйлап жаткан экен. Фахриеме бул кабарды кантип айтабыз, Мария кызым? Фахрием өлөт. Бул кабарга ал чыдабайт. Айтчы, Кудай үчүн, эми эмне кылабыз? Акылым жетпей калды. Менин да акылым жетпей калды. Эмне кыларыбызды билбей турам. Отурдум да Фахриге кат жаздым. Аны бул жаман кабарга акырындан көндүргүм келди. 20 күндөн кийин андан кат келди. Бирок ал кат эмес, өлүм өкүмүнүн кагазы эле сыяктуу. Жаным Мария, жардам бер мага. Бүгүн гезиттен атамды көрдүм. Артында бою кыска бир аял. Жанында болсо аскердик жардамчы Музафер бар экен. Гезитти берген аялдан бул ким деп сурадым. Ал аялы болот, үйлөнгөнүн билбейсиңби деди. Бул кабарга ишенбедим. Бирок жүрөгүмө ок тийгендей болду. Мария, суранам, текшерип көр. Атам чын эле үйлөндүбү? Эми мен аны көрө аламбы? Кудай үчүн мага жаз. Бул аралыкта мен да ооруканага жатпай чыгууга аракет кылам. Балким сенин катың жетпей туруп эле мен барам. Атам үчүн Парижден алган тапанчамды ала барам. Ага белек кылмакчымын. Билем, ал менин атам. Ал башкаларга тиешелүү боло албайт. Катта дагы канчалаган сөздөр бар эле. Ошол күнү кечинде Фахрие телефон чалды. Ал Түркияга жетип келиптир. Угулаар угулбас үн менен бир гана сөз айтты. Өз көзүм менен көрүш үчүн эртең Чанкаяга барам. Ишенгим келбейт, Мария. Ал күн мен үчүн өлүм күнү болду. Кечинде эч кабар ала алган жокмун. Эртең мен эжесине телефон чалдым. Анын айткандары мээме чагылгандай тийди. Фахрием кетти Мария. Бүгүн атасына деп алган тапанчасы менен өзүнүн маңдайына атып жанын кыйды. Же болбосо аны өлтүрүштү. Чынын бир гана Аллах билет, деп күйүп-бышып айтты. Бул оор кабарды укканга караганда өлгөнүм оң болмок. Өмүрүмдө унутулгус азаптуу таңым ушул болду. Фахрие сүйүүсү үчүн жанын кыйды. Эми Фахрие бул дүйнөдө жок. Бир нече күндөн кийин гезиттердин биринде мындай кабар чыкты. Түрк аялдары өз эркиндигине ээ болду. Ал эми Фахрие тууралуу маалымат болсо бир сап кабар менен чектелди. Апам, атам менен кат жазып турам. Атам сураган маалыматтарды жиберип кабар кылып жатам. Бирок ишиме толук берилип кете албай жаттым. Атам жиберген акчаны Мехметти ойлоп аз-аздан коротуп жаттым. Атам акчаны ойлобо кызым. Сенин жапон колуң менен Стамбул көчөлөрүндө басканың да пайдалуу дейт. Ал билчү эмес бул жерде жапондор мурда эле символго айланганын. Фахриеден кийин көп көзүмө келе албадым. Ал өлдү, бирок менин өлүмүмдү каалабай туруп өлдү. Аскер жардамчысы Явер Музаферге Мехметтин атын бериптир. Ошентип Явер Музаферден кыска бир кат келди. Мария айым, Фахрие айымдын арты менен бизге жеткирген өтүнүчүңүздү аткардык. Мехмет Измирде башталгыч мектепте мугалим болуп иштеп жатат. Мына анын дареги, сизге жиберип жатам. О, Кудайым, бул кандай кубаныч. Бактым, кубанычым койнума батпай, канат бүткөндөй болуп учуп жүрдүм. Дароо даярдандым. Эми Мехметти көрөм. Ооба, аны көрөм. Шашылган бойдон автобекетке жетип, Измирге кетчү автобуска отурдум. О, жараткан, бул автобус үчүн ушунча жай бара жатат. Эмне үчүн улам токтоп калат? Бул жолдор мени түшүнбөй жатабы? Автобус мени сезбей жатабы? Сапар узакка созулду. 2 күндөн кийин гана Измирге жеттик. Мага берилген даректи жана Мехмет иштеген башталгыч мектепти таап алдым. Эч ким келе элек экен. Мектептин короосуна отуруп күтүп калдым. 1 сааттан кийин сабактар башталат дешти.
О Кудайым, бул бир саат өтө өзү. Күтүп олтуруп жаман ойлор келди. Ал мени эмнеге бир жолу издеп койгон жок? Мени көргөндө уялып кетеби? Жүзү кызарып, жер карап калабы? Же болбосо таптакыр карабай коебу? Бирок эмнеге карабасын? Ал сөзсүз мени издегендир. Ал да мен үчүн даалай ыйлаган чыгар. Мен ушул ойлорго чөмүлүп олтурсам, мектептин кызматкери жаныма келди. Бир нерсе сурайсызбы? Ооба, бирөөнү күтүп жатам. Сиз түрк эмессиз го? Ооба, түрк эмесмин. Бул жака чет элдик кирсе болбойбу? Болбой койчу эле. Биздин өлкөдө чет элдиктерди өзгөчө сылык кабыл алышат. Кайдан келдиңиз? Стамбулдан. Автобустан жаңы эле түштүм. О, анда сиз ачка болсоңуз керек. Келиңиз, менин жубайым сизге тамак жасап берсин. Рахмат, чоң рахмат. Өзүмчө уялып жаттым. Бул адамдар мага кандай боорукер жана чын дилине мамиле кылышат. А мен болсо бул жака аларга жамандык кылуу үчүн келген болчумун. Бирок Кудайга шүгүр, андай кылган жокмун. Бул элди кыйратууга аракет кылуунун адамгерчилик менен эч кандай байланышын көрө албадым. Эч кандай, деп ичимден ойлондум. Бардым. Мектептин мугалимдер үчүн салынган турак жайында жашашат экен. Мени абдан жылы тосуп алган жубайы сонун эртең мененки тамак даярдаптыр. Кичинекей бир баласы бар экен. Аты Изет. Сен биз менен каласыңбы, деп сурады ал менден. Анан жооп күтпөй эле балалык таза жөнөкөй кыял менен: анда мага унаа жасап бересиңби, деп койду. Бала дегенде жүрөгүм эзилип кетти. Биз өзүн цивилизациялуу деп атаган кишилер мындай балдарга оюнчук эмес, окторду даярдап жатабыз. Дал ошол жерде мен келечек тагдырым үчүн чечкиндүү кадамга бардым. Мен мусулман болуп, алардын тарабында иштейм. Үй ээлери мага сүйлөп жатканда менин ойлорумдун баары Мехметте болуп жатты. Ага Мехмет, сен кааласаң азыр эле мусулман болом деп айтам. Ал болсо бул кабарга кандай сүйүнөт. Мен анын кубанганын да абдан ачык элестетип жаттым. Акыры саат 8 болду. Дароо мектептин эшигине чыгып сурадым. Али келе элек экен. Анан мектептин жолун карайын деп бурулганымда анын келатканын көрдүм. О, Кудайым, таптакыр өзгөрбөптүр. Бир маалда ал да мени көрдү. Капыстан токтоп калды. Анан чуркап мага жакындады. Кош келдиң, Мария. Кош келдик. Мени кандай таптың? Ал мага таң калып бир аз муздак тиктеп турду. Эмнеге мага Мариям дебейсиң, дедим таарынгандай түр көрсөтүп. Кечир, таң калып турам, жүрөгүм токтоп кала тургандай. Эмне болду, Мехметим? Мени эмне үчүн бир жолу издеп койгон жоксуң? Башын буруп ар жакты ишарат кыла. Кел бул жака отуралы да сага айтып берейин, деди. Эмнени айтып бересиң? Эмне үчүн сени издебей калганымды. Не, сени издеген жоксуңбу? Мен болсо издеген жокмун. Эмне үчүн? Эмне үчүн издеген жоксуң? Ишенбейм. Мени өлгөнчө сүйөрүңдү айткан эмес белең? Ооба, мен элем. Бирок сени менен болбой калмак, Мария. Биздин дүйнө тааныбыз таптакыр башкача. Мен дагы эле ишене албай жаттым. Демек ушул үчүнчүбү? Бирок билесиңби, угар замат сен шок боло турган кабарым бар. Кандай кабар? Сен күткөн кабар. Айт, абдан толкунданып жатам. Ооба сен. Толкунданып айта албай турам. Айтчы, кызык болуп жатат. Мен да мусулман болом. Эми бизде таптакыр эч кандай маселе болбойт. Эмне, мусулман болосуңбу? Ооба, кааласаң азыр эле болом. Өзүмдү жакшы даярдадым. Мария, мен мусулман эмесмин да. Таң калганымды жашыра албай, жер көзүмө чейин жакындап келип кайра алыстай түштү. Мен болсо өтө оор абалда калдым. Эмне? Сен мусулман эмессиңби? Жок, мен атеист, социалистмин, кемалистмин. Сен демек динсизсиңби? Ооба, мен заманбап демократ, кемалистмин. Жок, мүмкүн эмес, калп айтып жатасың. Чындыкты айтып жатам. Анда таптакыр башка бир өлкөм болот. Кыялдагыдай деген системаң атеизмге негизделген система беле. Ооба, бирок мен шоктон эмне кылаарымды да, эмне айтаарымды да билбей калдым. Угуп жаткандарыма ишенгим келбей турду. Бирок ал айтып жатты. Анын айткандарынын бирин экинчисине шок кылып жатты. Көздөрүнө тигиле карап сурадым. Мехмет, сен мага баш кошуудан баш тарттыңбы? Баш тартсаң эмне үчүн мага айткан жоксуң? Айта алган жокмун. Сен менин башымдан өткөндөрдү билбейсиң. Ошол учурда бир жаш аял жаныбызга келди. Мехмет, бул коногуң ким? Мехмет таң калып кекештенип жооп берди. Германиядагы досум. Бул кандай тааныштыруу өзү, дедим ызалана. Аял мага бурулду. Анда өзүңүз түшүндүрүңүз. Мен анын өмүрүндөгү баалаган адамымын.
Үйлөнө турган кызымын. Атым Мария. Бирок азыр мага бир аз тамаша кылып жатат. Аялдын өңү бузулду. Мен мен анын болочок жубайы Рукиемен. Болушу мүмкүн эмес. Болгондо кандай болду айым? Эсимди жоготпоого аракет кылып жаттым. Мехметке тигиле карадым да, чын эле башыңа чоң иштер келген турбайбы? Дедим ачуумду карман албай. Тепкичке олтуруп калдым. Тайжем айткан ачуу сөз ушул тура. Кандайча алданганымды ойлоп жүрөгүм сыздады. Мындай кабарды сиңире албай ошол жерден эсимден танып жыгылган экенмин. Негизи нервим мурунтан эле начарлап калган. Билдим баңгилик заттын азабы, Мехметтин күтүүнүн азабы, атамдын сөздөрү баары акырындап топтоло олтуруп рухумду таптакыр уратып бүткөн болчу. Көзүмдү оорукананын палатасында ачтым. Кан басымым түшүп кетиптир. Мени ооруканага алып келишкен экен. Эмне үчүн мени таштап кеттиң деп сураган жокмун. Болгон окуяны ойлонуп чыккандан кийин өзүмө аябай ачуум келди. Эсимен танып, анын көзүндө басынып калган элем. Мехмет жанымда отурган экен. Бирок анын мени таштап кеткени тууралуу бир ооз да сөз сүйлөшүүсүнө мүмкүнчүлүк бербөө үчүн эч нерсе болбогондой түр көрсөтүүнү чечтим. Күтүлбөгөндөй теманы өзгөрттүм. Революция тууралуу сөз баштадым. Демек, силер Осмонду кулатып революция жасадыңар. Маделиңер кандай? Европа болобу? Ал дагы эч нерсе болбогондой жооп берди. Ооба, ооба, Мария. Бир күнү биз Европа сыяктуу болобуз. Демек, мен келген жактын башкаруу системасын, жаңы өлкө башкаруу формасын ушул жака да алып келмекчи турбайсыңбы, туурабы? Ошондо силер бул жердеги таза адамдардын диний жана адеп ахлактык сезимин жок кылып, хан сыяктуу сүйүктүүсүн башка бирөөнүн кучагына бере салган, суу ордуна ичимдик ичкен, нике менен тамашалашкан, өзүнүн нукуралыгынан качкан муунду түзмөкчүсүңөрбү? Билесиңби, Европада сойкулук азыр көчөгө чейин чыгып кеткен. Силер суктанган системада ушул нерселер болуп жатат. Бул өз элиңерге жамандык каалоо эмеспи? Анын үстүнө кээ бир өлкөлөрдүн максаты дал ушул мусулман өлкөлөрүн басып алуу, аларды эзүү болуп жатпайбы? Өз өлкөңдү жактырбайсыңбы? Деди ал. Сен өзүңдүн өлкөңдү сүйөсүңбү? Деп мен ошол эле суроону кайталадым. Мен заманбап дүйнөнү каалайм. Сен айткандай, ал заманбап дүйнөдө дин жок экенин билесиң да, туурабы? Бар болгону чиркөөгө чектелген ишеним. Билем. Дин бизге тоскоол, ошондуктан. Бирок кайсы дин тоскоол? Айырмасы жок. Бардык диндер бирдей. Жок, исламды башка диндер менен аралаштырба, дедим, кыжырым келди. Өзүмдү токтото албай, кайра ошол темага кайрылдым. Мехмет, угуп жатам. Мага мыйзамдуу деп айткан өлкөң менен жашаган өлкөнүн системасы беле. Ооба, так ошондой. Мехмет, мен сени тааныбай калдым. Чын эле сен мен айлар бою издеген, мен сүйгөн Мехметимсиңби? Мен дайыма ошол эле адам болчумун. Демек сен арзыбайт экенсиң, ага Мехмет. Мени мындай жазыксыз көз жаштарыма татыбайсың. Мария, андай дебе. Мен сени сүйгөм. Бирок болор иш болду. Мен үйлөнүп алдым. Чынын айтсам, сени көргөндө сүйүүм кайра жанданды. Ошол темага кирбейли, суранам. Сен унчукпай тур, мен сүйлөйүн, сага берчү суроолорум бар. О, Кудай, бул ошол Мехметпи? Ишенгим келбеди. Кыйналып болсо да сүйлөөгө аракет кылдым. Мына ушунчалык жөнөкөй турбайбы? Болор иш болду дейсиң. Чынында сени мындай ойлор менен жашаганыңды билсем, үйлөнбөсөң да сага кайрылмак эмесмин. Өз элин жек көргөн, өзүнүн бар болушунан, өз дининен уялган сен мени сүйсөң эмне болот? Мен сага көңүл да бурмак эмесмин. Мен үчүн эч кандай мааниге ээ болбосоң дагы, мен сени өзүмдүн бир дүйнөм катары көрүптүрмүн. Өз дүйнөмдө сени бийик көтөрүптүрмүн. Мария, мага тил тийгизбе. Тил тийгизүүбү? Сени мындай жасалмалуулугуңа карата айтылган мындай сөздөрдү тил тийгизүү эмес, мактоо деп эсептесе болот. Сен нөлдүн да астындагы бир нерсесиң. Мендей болгон бир акылсыз неме болсо сени нөлдүн үстүндө барктайт экен көрсө. Көздөрүнө карап туруп, жийиркенич аралаш жек көрүү сезимимди жашыра албадым. Демек, баары ушунчалык эле жупуну турбайбы? Болду, бүттү. Мен инсандык абийири бар адам кандай болоорун түшүндүм. Кош бол. Мария, токто, сүйлөшөлү, сага түшүндүрөйүн. Ал мага үйлөнгөнүн, кыянаттын,
айлакерлигин баяндап бергиси келди. Бирок мен башка жакка көңүл буруп, анын жеке жашоосуна кызыкпай тургандыгымды көрсөтүүгө аракет кылдым. Сен айта турган өзгөчө бир нерсең бар деп ойлобойм. Мен өлкөмдөгү адамдар тууралуу айта баштайсың. Бирок алар тууралуу угууга муктаж дагы эмесмин. Себеби сен эң жогорку система, улуу идея деп атаган батыш цивилизациясында төрөлгөм жана азыр да ошол цивилизацияда жашайм. Ал батыш цивилизациясы биринчи кезекте менин бир тууганымды тартып алды. Атама жеттиби? Белгисиз. Бирок ал да дүйнөнү динсиз кылууга аракет кылууда. Сен болсо өзүңө дагы тиешелүү болбогон бир идея менен ошол цивилизацияны мактап жатасың. Айткан оюңдун баарын Европада жыйнагансың. Элекчи сымал мыйзамдарды ал жактан, бул жактан жыйнап барып, аны өз коомуңарга таңуулап койдуңар. Эми болсо бизден алган нерселериңер менен мага мактанып жатасың. Атаңар да өз алсыздыгыңарды моюнга алып жатат. Сен жаңылып жатасың. Суранам, унчукпа. Кайсы жагында жаңылып жатам? Секулярдуулук темасындабы? Аны Европадан алдыңар. Демократиядабы? Кийимиңерби? Ал да ошол жактан. Өз календарыңарды таштап, биздин календарыбыз менен жашап жатасыңар. Кечээ согуш ачкан өлкөлөргө бүгүн кучак жайып, өз тагдырыңарды өз колуңар менен тапшырып жатасыңар. Кечээ кыздарыңарга көз тие калгандарды жазалоо үчүн согушка даяр элеңер, эми болсо сулуулук сынагы деген ат менен кыздарыңарды чечинтип, өз колуңар менен алардын колуна салып жатасыңар. Эмне үчүн? Эмнеге алмашып жатасыңар? Болгону алардын сыйлыгын алуу үчүнбү? Мына ушул инсандыгыңар. Кана сенин жеке оюң? Силерге тиешелүү нерсе кайда? Чегиңер кайда? Айтчы. Кемализм? Сен өзүңдү алдап жатасың. Кемализм деген бир агым бар дейсиңби бул өлкөдө? Бардай көрүнөт, бирок ичинин баары бош. Анткени баарын бизден алгансыңар. Кемализмге таандык өзгөчө эмне бар? Көргөнүмдүн баары батыштан келген. Өзүңдөн уялган сен. Уялганыңдан улам исламды да таштап коюпсуң, байкушжан. Эмне? Осмондор кылгандай өлкөнү душманга берип жиберели дейсиңби? Ал душман деп аттаганыңар кимдер өзү? Өзүңөр суктанган ошолор эмеспи? Мени күлдүрбө. Сен мени чет элдик, эч нерсе билбейт деп ойлойсуңбу? Лазанда берилген жерлерди өзүңөрдүн элиңер билбесе да мен билем. Анда да маанилүүсү бар. Аттиң, жериңерди гана берсеңер кана. Силер сыяктуулар абийириңерди да кошо бергенсиңер. Мунун айырмасын да сезбейсиңер. Сен эмне деп сүйлөп жатасың, Мария? Муну кайдан, качан билдиң? Мен таң калтырып жатасың. Ооба, сен да мени таң калтырдың, Мехмет мырза. Өтө таң калтырдың. Бирок алыска кете электе чыныгы жүзүңдү көрсөттүң. Ал үчүн сага рахмат. Бирок сен таптакыр башка нерселерди айтып жатасың. Так эле исламды коргогон, терең билимдүү мусулман сыяктуу. Мен бул жакта мусулмандардын арасында сендей сынчыл адамды көргөн эмесмин. Исламдын пайдасына ушундай терең сүйлөгөн кишини жолуктурган эмесмин. Палатада 5 киши бар эле. Алардын баары бизди карап турган. Бул мен үчүн сыймык. Айлардан бери бир топ эле нерсени окуп чыктым. Исламдан бир нече өкүм үйрөндүм. Аллахтын сөздөрүнөн бир нече сөз жаттап алдым. Исламды мен да билем, Мария. Сенби? Мени күлдүрбө. Кое тур. Сумкамдан бир кат чыгарып, ошол жерден сага бир нече Куран аятын окуп берейин. Бул деген Аллахтын сөзү болот. Эгерде жер үстүндөгү дарактардын баары калем болуп, а деңиз ага кошулуп, 7 деңиз сыя болсо, Аллахтын сөздөрү түгөнбөйт. Акыйкатта Аллах угуучу, көрүүчү. Эми айтчы мага, Мехмет мырза, деңиздерди түгөтө турганда илимге ээ болгон Аллахтын сөздөрүнөн жана жараткан нерселеринин канчасын билесиң? Сен изилдөөдөн да коркуп, аны таануу менен кутулгансың. Анан карачы, Куран эмне дейт? Аллах бирден бир өкүм жана акыл ээси. Бирок силер Аллахтын өкүмүнө эч маани берген жоксуңар. Бирок осмондор да. Мен осмондор жөнүндө эмес, Куран жөнүндө, Аллахтын сөздөрү жөнүндө айтып жатам. Осмондордо ката да, туура да болушу мүмкүн. Бул башка кеп. Бирок бир нерсени белгилеп кетейин. Осмондор силерден алда канча ай бүйүрдүү болгон. Ал эми төмөнкү аят тууралуу эмне дейсиң? Силердин жаралышыңар да, кайра тирилтишиңер да
бир жанды тирилткен сыяктуу эле. Акыйкатта Аллах угуучу, көрүүчү. Бирок сен Аллахты тааныбаганың үчүн кайра тирилтилбеймин деп ойлойсуң, аттиң. Андан соң сөздү бир заматта башка нукка буруп, анын колуктуусу тууралуу сүйлөшүүнү ээп көрдүм. Колуктуң жакшы экен, мени таштап кеткени менимче татыктуу. Сен күнөөлүүсүң деп айтпайм. Сени айыптабайм, өзүмдү гана айыптайм, өзүмдү. Бирок Аллахка кайтканым үчүн өзүмдү кечирдим. Сага ишенгеним акылсыздык болду. Бирок ислам сыяктуу улуу жашоо жолун тандаганым, ошол акылсыздыгым кечирип койду. Мен сүйлөгөн сайын Мехметтин деми кысылып жатты. Аны ошол абалында калтырып Стамбулга кайтып келдим. Болгонун болгондой Сюзеге айттым. Сен чыныгы мусулман экенсиң, деди ал. Жок, али толук эмесмин, бирок бир күнү болом. Ата-энем чачымды жулат го. Эмне кылайын, жулса жулсун. Мен чыныгы динимди таптым. Ата-энемдин каалоосу үчүн Аллахты таарынтып, тозокту көздөй бараткан жолумду кайдыгер карап тура албайм. Мындан тышкары, Аллах мени жаратканда алардан сураган эмес. Эми мен жараткан Аллахтын динине кайтып бара жатканда эмнеге алардан сурашым керек? Мунун логикасы жок. А балким Мехметтен ажырашышың сени бул абалга алып келгендир. Азыр айткандарымды мага депрессиядан улам болуп жатат деп ойлойсуңбу? Анан калса мындан ары Мехметти сураба. Мен эми андай адамды тааныбайм. Ал бир Мехмет болчу. Жашоомо келди, кетти. Бир аз жаралады жүрөгүмдү, тешип өттү. Болгону ошол келди, бирок өтүп кетти. Таң калдым. Өмүрү өзү таң калтырат. Карасаң, келди да ошол бойдон өтүп кете берди. Кандай гана сонун саптар. Акын болуп турсуң, сени түшүнүп турам. Бул оңой эмес, бирок сени куттуктайм. Сен тикеңден тик туруп, кыйынчылыкка башыңды ийген жоксуң. Ишенимиңде бекемсиң, куттуктайм. Туура айтасың, анын батышка кызыкканын көргөндө эле ага болгон сыйым жоголду. Мен болсо өзүнүн жүзү бар адамдарды жакшы көрөм. Чындыгында аны башка бирөөнүн көлөкөсү деп сүйгөм. Жүрөгүмдө ар дайым бирөө бар эле. Мехметти ошол адамдын ордуна койгом. Бирок дайым Абдулвахапты көбүрөөк сагыныч менен эстедим. Ал мага ашык болчу. Ансыз да аны жакшы тааныгандан кийин Мехметтин ким экенин түшүндүм. Карама каршылыктардын мыйзамы. Балким ага турмушка чыгам. Анткени ага болгон кызыгуум ал да канча башкача. Апта бою ички тирешүүлөрдөн баштан кечирдим. Бирок бул тирешүүлөр анча оор болгон жок деп ойлойм. Себеби Абдулвахап менин ички дүйнөмдү алдын ала даярдап койгон экен. Исламды кабыл алууда дээрлик эч кыйынчылык тарткан жокмун. Бир күнү коңшу эже жака бардым да, мен мусулман болгум келет. Мага күбөлүк келмесин үйрөтүңүз дедим. Ал мени кучактап, кубанычынан ыйлап жиберди да шахадат келмесин үйрөттү. Аллахтын мыйзамдарын кандай себеп менен жашооңдон четтетсең, ошол сенин кудайың болот экен. Мен кайрадан төрөлдүм. Асманда учуп жүргөндөй болдум. Башкача айтканда, мен жаңы адамга айландым. Ля илаха. Бул бардык жасалма кудайларды четке кагам деген сөз эле. Иллаллах, жалгыз кудай катары Аллахты гана тааныйм. Мен үчүн бир гана кудай бар. Ал Аллах. Ашхаду алла Иллаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Мен күбөлүк берем. Аллахтан башка кудай жок жана Мухаммад анын кулу жана элчиси. Кандай гана кооз. Исламга кирүүнүн алгачкы кадамында эле Аллахтан башка кудай тааныбоого үйрөтүлөт. Башкача айтканда, дин жагына мыйзам чыгаруучу жалгыз Аллах деп жарыя кылынат. Эч ким өзүнүн сезимдерин дин деп ойлоп, сооп же күнөө чыгара албайт. Христиандардагыдай пайгамбарды кудай дебегиле, адамдан жогору көрбөгүлө деп Мухаммад пенде, кул, бирок Аллахтын жөнөткөн элчиси деп айтылат. Мухаммад пенде, кул жана Аллахтын элчиси. О жараткан, кандай гана улуу киришүү, ислам дүйнөсүнө кандай гана күчтүү принциптик тартип менен киргизет. Абдулвахапка кат жаза баштадым. Ассаламу алейкум, Абдулвахап. Дароо сага сүйүнчүлөйүн, мусулман болдум. Коңшу эже менен шахадат келмесин айттым. Ал эже абдан кубанды. Мойнумдан кучактап ыйлап жиберди. Диниңизге кош келиңиз жаным.
Аллах сени бейиш менен сыйласын деди. Оомин. Бирок бул оомин христиандыкта да бар дедим. Мүмкүн христиан дининин ичинде да, башка диндерде да, ал тургай айрым идеологияларда да исламга таандык өкүмдөр болот. Атеизмде да. Бирок айрым жактары исламга туура келет экен деп эч нерсени ислам менен салыштырууга болбойт. Ислам Аллахтын гана дини. Адамдар ислам түшүнүгүнө жана кабылдоосуна ар кандай уламыштарды кошушса да, Курандын түп нукскасын эч ким өзгөртө албайт. Бул нерсеге эч кимдин күчү жетпейт, деди ал. Мен абдан бактылуумун. Абдан. Азыр муну Абдулвахапка жазам дедим да сага жазып баштадым. Сага Аллахтын саламы болсун, Абдулвахап. Ислам ааламына сага салам. Абдан толкундануудамын. Сага абдан маанилүү бир сюрпризим бар. Токто, жүрөгүң катуу сокпосун. Мен мусулман болдум. Ооба, мен мусулман болдум. О, кечир, муну башында эле жазган экенмин. Кандай сүйүндүңбү? Абдан сүйүндүм деп ишенем. Дагы бир кабарым бар. Мен Мехметтен биротолок кол үздүм. Сенден көргөн мүнөздү андан көрбөй койдум. Ошондуктан көңүлүм калды. Дегим келди эле, бирок андай болгон жок. Мехмет мени таштап кетти. Башкасына үйлөнүп алган экен. Мен да чечим кабыл алдым. Аны дүйнөмдөн биротоло өчүрдүм. Таштадым. Анан билесиңби эмне болду? Сени аябай сагындым. Демек, мен сага чындап, жан дүйнөм менен байланып калыптырмын. Бул жерде көп окуялар болду. Сага мурда айткан Фахри Ататүрктүн үйлөнгөнүнө чыдай албай өз жанын кыйды. Кызык. Досторду таптым, кабарлардан жаздым, бирок мойнума алам, сени унута алган жокмун. Жакында келем, атам келбе деп жатат, бирок мен аны угуп алып калгым келген жок. Ансыз да журналист катары жакшы бир нерсе жаза албай калдым. Себеби жазгандарым жарыяланбай калды. Бул жакта элди уктатып жатышат, коркунучтуу деградация жүрүүдө, чыдоого мүмкүн эмес. Жалгаштырылган жасалма маданият үстүндүк кылууда. Сен жакшы билесиң, мурда Египетте да ушундай жасалма маданият көп болгон дейт го, республика дейт. Бирок элдин аз гана бөлүгүнүн пикири эске алынат. Калгандарын биз республикачыбыз дегендер адам ордуна да көрүшпөйт. Чынын айтсам, эмне кыларымды так билбейм. Бул багытта бара берсем алдымда мындан да оор күндөр күтүп турат окшойт. Бирок бил, мен чыныгы мусулман сыяктуу мусулмандарча жашайм. Исламга кайтуу оңой. Ал эми исламда калып жашоо көп эмгекти талап кылат экен. Кандай кылышым керектигин мага айт. Сен менин устазымсың, муну унутпа. Акыркы бир өтүнүчүм бар. Мени уят кылба. Мен сени абдан сүйдүм. Мага үйлөнөсүңбү? Жаздым, сааттар бою жаздым ага. Эртеси катты почтага бердим. Бир ай өткөн соң базардан үйгө келип көргөн көзүмө ишенбедим. Бул эмне? Биздин мусулман болгон мурдагы поп устаз үйүбүздө отурат. Үйдөгүлөр аны ичкериге киргизиптир. Мени көргөндө ордунан турду. Кош келиңиз, поп мырза, дедим. Аны менен узак сүйлөштүк. Ал толкундануу менен айтты. Мен эми мусулманмын, муну билесиң. Сен да мусулмансың, муну да билем. Эми бири-бирибизге кандай кайрыларыбызды үйрөнүшүбүз керек. Аллах үчүн айтыңызчы, мени кантип таптыңыз? Абдулвахап дарегиңди берди. Бул зыяраттын себеби эмне? Аллахтын буйругуна ылайык Абдулвахаптын атына жуучу түшүп, сенин колуңду сурап келдим. Атаңдан да сурадым. Бирок эгер китеп ээлеринин кызы мусулман болсо, анын үй бүлөсү бербей койсо, түз эле кыздын өзүнөн сураса болот. Мен атаңдын да ыраазылыгы болсун дедим. Атаң мен кийгилишпейм деди. Энең болсо, эгер мусулманга турмушка чыкса, энеликтен кечем деди. Ошондуктан түз эле сага келдим. Абдулвахап сени абдан жактырат экен. Мүнөзү абдан жагат дейт. Эмне дейсиң деди. Мен абдан кубандым. Мен макулмун. Ойлонууга да зарылчылык жок. Дароо макул болом. Анткени мен ага үйлөнүү сунушун өзүм айткам. Бул жообуң мени абдан кубандырды. Абдулвахап кандай жүрөт? Кандай болсун, акылында оюнда сен барсың. Өзүмө жиним келет дейт. Мындай сүйүү болбойт. Бул өтө эле ашыкча дейт. Бирок эмне кылсам да жүрөгүм сөз укпай жатат дейт. Билчүмүн, ачууланып мага көрүнбө. Сен менин күнөөмсүң дегенинен эле мени сүйөрүн түшүнгөм. Көрсөм мен да аны сүйчү экем. Ишенесизби? Соңку күндөрү ал такыр оюмдан чыкпай калган. Эми эмне кыласың? Баары ушунчалык тез өзгөрдү. Эмне кылышты ойлонууга да үлгүрбөй жатам. Бирок абдан бактылуумун. Анткени Абдулвахапка турмушка чыгам. Ошондой эле дагы бир нерседен абдан кубанычтамын. Мусулман болдум.
Залда алтын жиптер менен кооздолгон креслолордо отурдук. Жардамчыдан кофе жасап берүүсүн сурандым. Биз маекти уланта бердик. Буга чейин поп болгон, анан мусулманчылыкты кабыл алган бул адам кантип мусулман болгонун айтып берди. Билесиңби, Абдулвахап исламды абдан кооз түшүндүрчү. Негизи исламды жакшы түшүндүрсө, исламга кайтууга эч ыктымалы жоктой көрүнгөндөрдүн көпчүлүгү кайтып келет. Аллахка шүгүр, азыр Египетке барып араб тилин үйрөнгүм келип жатат. Бирок мага шарт түзүп беришеби билбейм. Айтор, сен эми бизге келин болосуң. Дароо эле Абдулвахапка бул тууралуу жазышыбыз керек. Чынында ал сага ишенген, бирок атаң менен да көп жолугушуп жүрөт. Амал кылып атаңдын көңүлүн таап, ыраазычылыктын алып, анан сени менен тынч шарттарда баш кошкусу келгендей. Атаң балким исламий иштерди жакындоо байкоо үчүн азырынча ишенгендей тур көрсөтүп жүргөн окшойт. Жүрөгүм толкунданып токтоп кала тургандай. Бир нече күндөн кийин биздин мурдагы поп Германияга кетти. Мен дагы бир нече күндөн кийин кайтып бармакмын. Ошондуктан кетерде мурда Стамбулдун исламий эстеликтери бай, кооз жерлерин көргүм келип, шаар аралап чыктым. Бир топ жерлерди кыдырып тилегиме жеттим. Мечиттен мечитке кыдырып жүрдүм. Ошол арада Сюзеге да колумдан келишинче исламды түшүндүрүп жаттым. Себеби анын да мусулман болушун кагалачумун. Бирок ал мени укчу эмес. Кошуна эжеге бардым. Стамбул эми мени тажатып жиберди. Элдин заманбап болуу, модерн болуу деген ашкере арзуусу мени азапка салды. Буга мындан ары чыдай алчудай эмесмин. Эч болбосо 10-15 кишиге эсиңде кала турган нерселерди айтып калуум керек эле. Бул оюмду эжеге айтканымда ал мага каршы чыкты. Мени ук, сиңдим. Исламдын өкүмдөрүн үйрөнмөйүнчө сүйлөшүүгө да, талаш-тартышка да киришпе. Исламды билбегениң үчүн сени жеңип коюшат. Логикалык суроолорду берип, сени чарчатышат. Атүгүл башыңды айлантып адаштырып жиберишет, деп катуу эскертүү берди. Бирок ислам акылдын дини эмеспи? Ислам бир гана акыл менен эмес, бирок акылсыз да болбой турган дин. Ислам акылдан жаралган эмес. Кээде туура нерсе акылга сыйбай калышы мүмкүн. Ислам вахийден келген. Вахий — ыйман иши. Асмандан кочкордун түшкөнүн ар бир акыл эле кабыл ала бербейт. Акылдын да ыймандуусу керек. Бул эмне дегени? Башкача айтканда, ислам вахий дини. Ар бир акыл вахийди түшүнө бербейт. Акыл адегенде ишениши керек. Анан гана исламий өкүмдөрүн аңдай алат. Үйрөнмөйүнчө үйрөтө албайсың. Ар нерсе акыл менен эле чечиле бербейт. Исламга кирген канча адам үйрөнүү түйшүгүн тартпай туруп эле, чарчабай туруп эле башкаларга исламды үйрөтүүгө ашыккан. Бирок өздөрү жакшы билбегендиктен же исламды таштап коюшкан, же эч нерсе бере албагандыктан ишеними алсырап, кыйын абалда калышкан. Ошондуктан сен бол. Диниңди жакшы үйрөнмөйүнчө башкаларга түшүндүрүүгө шашпа. Сен даярдыксыз чыкпашың керек. Мен ишенем, сен өз милдетин абдан жакшы аткарган мусулман болосуң. Акын айткандай, көлөкөдө олтуруп даярды күтүшкөн, тер төкпөй туруп бейишти самашкан дегендерден болбойсуң.